экспертизанын жыйынтыгын көрдүңүзбү? Эмне? Көрдүм, эми мен азыр юристтер менен кеңешейин. Могу кандай чыккан, эмне чыкканын баарын мен юрист болгондон кийин точно эме кыла албайм. Бир эле күнөөнү анестезиолог тартып атат, стоматологдун күнөөсү жок болуп чыгып атат бул жерде өзүлөрү айткандай. Кандай күнөөсү жок, договорду ошол кылса, эч кандай категориясы жок болсо, лицензиясы жок болсо, башка бирөөнүн лицензиясы менен тиги жасаганга акысы барбы булардын? Ошондой эле бир ким дейт, башка бирөөнүн лицензиясы менен колдонот экен. Анан мен дагы ушул суранам, ошону дагы ишке эмеге тартып берсин. Ал же болбосо 2 жаштагы кызыбы, баласыбы Кудай таалам деле көрүп турат. Ичиндеги бала деле оң болбойт, мисалычы. Берсин баласын, менин балдарым багып алсын, ыйлабай кучактап багып алалы. Эгер жүрөгү чыдап ошентсе берсин, болбосо мойнуна алсын. Чын эле менин момундай алмынчоктой баламды мына целый семьяны бузуп коюп, ушинтип мына экөө 2 жерде мына жинди болуп отурат, 26 жаштагы эме. Же болбосо берсин баласын. Баласын берсин. Мен макулмун, башка бул ишти токтотуп турганга макулмун. Баласын берсе, чыдап берсе, мен багып алам да асырап, ошол кызымдын ордуна баласын багып алам. Мен макулмун. Ошо Айганыч Кадыркулованы да камасын. Ошо болбосо мына момунча элдин баары жүрөт. Эртең дагы сутка дагы чогулуп, дагы келаткан, Кочкордон келаткан тууган туушкандарыбыз бар. Тең туш досторубуз дегендер бар. Баары чыгып эме кылат. Мына булардын эмне жумуштары жок дейсиңерби? Булар деле ушу акыйкат болсун деп, ушу кыргыз элинде бизде такыр эме жок экен да. Барсаң минюска шылтатат экен. Бул минюс десе, эмне десе тиги эме төгөт экен, налог төлөт экен. Эмне десе эле налог үчүн эле биз кырылып өлүшүбүз керекпи? Анда деген тиги штраф салса 5 000, 15 000, менин баламдын өлүнүн 15 000ге балайбы? Анда балдар өлө берсин, 15 000ген штрафын төлөп коюп деп көрүнгөн жерде жасай берсин анда. А мындай жайнаган канча үйлөрдүн астында, туалеттердин түбүндө көрүнгөн жерлерде. Жаптык эле жаптык дейт, кайсын жаап атат. Мына бири-бирин прикрывать эткени ушул болот. Мага келет эмне жардам, тиги дары-дармек берели. А убагында мен неберем эмне жардам берген жок. Дары-дармекти ошондо бербейби? Мага эмнеге берет? Кереги жок мага. Биз уже балдарым уже коркуп эшикти ачкандан коркуп калды. Булар бизди преследуют. Кадимкидей машиналарды токтотуп коюп, улам бирөө келип 2-ден 3-төн киши келет. Коркуп атабыз биз деле. Мурункудай атабыз жок бизди защит эткен. Азыр коркуп, өзүбүз коркунучта жашап атабыз. Мисалы, чындап келгендечи. Коркуп көрүнгөн жерге токтотуп коюп аңдып атат бизди. Каякта жүрсөк мына атасыбы, баласыбы, кишилери, врачтардын баары аңдып ушундай болуп атат. Эшиктерди бекитип, дагы эмне болду, дагы эмне жапарып ташыйп кабыл алсын бизди. Телефон шыңгыраса мындан жүрөгү сатып кетет. Мышык мыяласа да баламдын үнү кулат магачы. Ушу ыйлап аткандай, дагы кичинекей неберемди ыйлап көтөрүп чуркап келаткандай, алда бирдеме болуп калгандай улат магачы. Менде билбейм, ушу кулагым жереп сиңип калганбы, кандай айла кылып эме кантип чыгарымды да билбейм мен. А балдарым тем более келиним болсо даже доверие жок кече. Жүрөгүн көтөртөйүн деп кармаса, колубуздан баланы жулуп алып атат уже. Коркуп, бизден да коркуп да калса, ушу шокко келип калган уже. Жанагы келип жардам берели дейт. Эмнеге убагында баламды карматып коюп тиги жардам берген жок. Ошолордо жүрөк жок, ошо. Элдер эч кимге ишенбегиле, мен вообще Минздравга да ишенич жок болуп калды, эч кимге ишенич жок болду мына. Могу жерде ыйлап турат мына элдин баары. Жалгыз эле мен эмес, даже ушу ким дейт, Кожаев дагы бирөөгө жасаган деп чыгышып атат. Эме берген балам отклонение болуп калды деп да бирөө чыгып атат. Аны келип деген ушундай отклонение болуп калыптыр, андай жок, алар өзүнчө тиги заявление ташташ керек. Бул силердин ишке тиркегенге болбойт дейт. Мына ушулардан страдать этип атат элдин баарычы. Анан кимге ишенебиз? Мен даже билбейм, мен бул эртең даже келиниме эгерде эртең камакты 2 айга камак сурайбыз деп атат. Камак бербесе билбейм, анда келиниме мен өзүм гарантия да бере албайм. Келиниме да гарантия уже жинди болуп эле. И так эле айтып атат, психбольницага жаткырабыз, буну эмне кылабыз? Эмне айлабыз кеткенден ушуну кылып атабыз. Дары эме дегендерди тоготпой калды ужечи. Тоготпой калды. Буттардын баары шишиген, анализ тапшырып, даже деген биздин терапевт бар да, анализ тапшырсак, почкалары нормальный. Эмнеге шишип атат? Кулак башынан бери шишип атат, оозу тултуюп шишип атат. Бул эмне? Эжекем акчаны мисалы үчүн эжекем деле иштебей үйдө отурат. Жолдошу мына былтыр каза болгон, как раз 15-inde каза болуп, 17-эмеде декабрда жерге берилген. Бул Алюшка болсо 18-декабрда каза болуп атат. Ошол акчаны кошунасынан, мына Кылыч деген кошунасы бар, ошол кошунасынан берип тур, балам ушинтип 2 күн бою боздоп чыкты, тиги аябай ыйлап чыкты да, ошон үчүн алып барышты да. Жалаң тиги врачтарга ишенгенден алып барды.
алар өзүнүн эмесин актаган жок, баары камалсын. Биз Айганыш требует Кадыркулованы этебиз. да требует Обязательно камалсын. Бир эле тиги анестезиолог үчүн эме кылбайбыз, баары камалсын. Ар бирөөнүн башына келбесин мындай. Эгерде бийлик ушуну чечип бере албаса, анда биз анда өзүбүз эле чечели. Мен соттолуп кетсем деле анда мен башкача кылып чечем. Мага баары бир тират жок, атамды жоготтум. Андан кийин ал кыздын азыр видеолорун көрсөңүз чын эле бир башкача кыз болчу. Не дешимди билбейм, туура жагынан чечип бергиле. Мен Кудай деле карап тураттыр. Эми бул жашоодо болбосо баарыбыз тиги жашоого барып, ар бир адам өз кылган нерсесине жооп берет. Туура чечип бергиле деп эле ошону бүтүп отурабыз. Мына баарыбыз тууган урттарым баары келет, ыйлайт, байкемдер ооруйт. Байкем күнүгө мына калп айтпайм, мына уже канча күндөн бери медиктер деле келип атат, кайра өзүм деле скорыйга алып барып атам. Тети Лев Толстойдо инфекционныйга бардык, дем ала албай атканда ыктыт эле эметет, жүрөгүм чөткөн, баары бир тууган болгондон кийин больницага алып барам. Аяктан капать этет, кичине жакшы болуп калат, кайра келет, кайра эле ошондой апам беймаза, үйдө тынчтык деле жок да, мындай. Тынч жашоо жок да. Тынч жашоо жок да, ошондой мен айтар сөзүм ошону туура эле жагынан чечип берип койго. Камалсын, камалболсо экитөө көрүшпөйт, эки адам көрүшөт дейт. Бир күнү бир жерден көрүп калсам, мен мисалы мен өзүмө жооп бере албайм мен. Не кылып коюш мүмкүн, мен күйөөсү болобу, баласы болобу, атасы болобу? Мен чын ошого барам мен. Чын. Ошо бийликтер эле ойлойбуз, туура жагынан чечип берет окшойт деп тияка барсак. Экспертизасы даярдады, экспертизасын бүтүп отурабыз. Ар кимиси чалып атат, сүйлөшүү жолу деле уже болбойт. Адам ойнчук окшойт да, өлтүрүп коюп. Адам өмүрү акча менен чечилбейт. Акча менен, эгерде бул дүйнөдө акча менен баардык нерсе чечилсе, анда билбейм анда. Бу жерде кылган жана Айганыш Кадыркулованы биздин требует эткенибиз, биринчи ошого камалыш керек. Ошо 106 миңге баалаган ошо кыз болчу. Бүт баарынчы Дентамекстен кылабыз деп анализдерин тапшыргыла, ана мээсине тээп кетет деген бүт Айганыш Кадыркулова болчу. Айганыш Кадыркулованын аркасынан анестезиолог прием алып принимать этти да. Анестезиологка келди да, мына моунда операция кылабыз деп, анан анестезиолог менен болот. Анан ошо жерде катышкан дагы 3 бар, 5 камалсын, могу жерге бизге алып келип берсин. Биз деген эл сот, алар сотто болсо анда биз эл астында соттотобуз. Биз Кыргызстандын баарын көтөргөнгө даярбыз уже.